Харит Федаи түндүк Кипр маданияты жана адабиятындагы изилдөөлөрү, мазмундуу ырлары менен элге таанылган. Ал 1930-жылы Кипрда төрөлүп, 2017-жылы 87 жашында дүйнөдөн кайтты. Кипр Ак деңиз университетинде эмгектенип жүрүп, ишмердүүлүгүн жүргүздү. Өзүнүн өрнөктүү өмүрүндө 300дөн ашык макалалардын автору, андан тышкары чыгармаларынын жалпы 45 китеби жарык көргөн. Анын эски осмон түркчөсү менен жазылган ырлары, изилдөөлөрү топтолуп жарыяланган. Жоголуп бара жаткан баалуулуктарды сактап калган тарыхчы катарында орду бар. Харит Федаи Кипр түрк маданиятына тиешелүү изилдөөлөрүн 1997-жылы маанилүү бир конференцияда сунуштаган. Бир катар университеттерде да иштеп, мугалимдик кызматын аткарды. Мындан тышкары мамлекеттик башка кызматтарды да аркалап келген. Түрксой уюму мындай адабиятыбызга, маданиятыбызга салым кошкон инсандарды дайыма эскерип келебиз. Алардын калтырып кеткен мурасын келечек муундарга таанытуу да элинин милдети. Aynı zamanda Türk Dili Kurumu haberleşme üyesi olmuştur. Белгилүү жазуучу, акын, адабиятчы Харит Федаинин туулгандыгынын 90 жылдыгын белгилөө иш-чарасына келгендер анын чыгармачылыгынын артыкчылыктары, ийгиликтери тууралуу сөз сүйлөштү. Анын калтырган бай мурасын келечек муундарга өткөрүп берүүнү максат кылышты. Түндүк Кипрде да бир катар иш-чаралар өткөрүлүп, эскерилген. Чындыгында түндүк Кипр маданиятында керек болсо жалпы түрк маданиятында абдан маанилүү эмгектерди жараткан инсан. Аны биз бүгүн урмат сыйыбыз менен эскерип жатабыз. Эл аралык деңгээлдеги ишмердүүлүгүн да айтып кетишибиз керек. Харит Федаи арабызда жок болсо да эмгектери тарыхта калат жана жашайт. Ага Аллахтан жаткан жери жайлуу болсун демекчимин. Чебер ишмердүүлүгүнөн башка да Харит Федаинин адамдык сапаттары бийик болгон. Үй бүлөдө сүйүктүү жар, үлгүлүү ата болгондугун айтат. Кызы Илей Федаи. Muhteşem bir babaydı. Onun kızı olmak. Эң мыкты ата болгон. Анын кызы болуу мен үчүн бир учурда кыйын, ошол эле учурда сыймык. Муну чечмелесем, Харит Федаинин кызы болуу, тарых, сөздүк, кайгырып турган убакта ага башыңды жөлөп, кандай убакыт болсо да бөлүшө алчубуз. Ушунчалык сүйө турган ата болгон. Ал эми кыйын дегеним, дисциплинаны катуу кармаган. Бир ишти бүтүрүүдөн эч кандай шылтоо же себептерди кабыл алчу эмес. Мен анын бир учурларда ишине секретардык кылып калдым, кыйналдым. Анын кызы болуу сыймык. Иш-чаранын соңунда Кипрден келген ардактуу конокторго жана бир катар катышуучуларга Түрксой уюму тарабынан сыйлыктар, грамоталар тапшырылды. Ошондой эле акындын сөзүнө жазылган ырлардан да угушту. Клара Кудайбергенова, Салим Эзер, Түркия, Анкара шаары.